27 август. Иса биздин бардык душмандарыбызды өзүнүн бут алдына жыгат. Машаяк бардык бийликти, үстөмдүк кылуучулукту жана күчтү жоюп, падышачылыкты Кудай Атага өткөрүп бергенден кийин баарынын акыры келет. 1 Корунтуктар 15-бөлүм 24 аят. Машаяктын бийлиги канчалык? Кийинки 1 Корунтуктар 25 аятта анткени ал бардык душмандарын өзүнүн бут алдына жыкканга чейин бийлик жүргүзүүгө тийиш деп айтылат. Бул аяттагы бардык деген сөз анын бийлигинин чегин көрсөтөт. Андан мурунку 24 аяттагы бардык деген сөз да ошону билдирет. Машаяк бардык бийликти, үстөмдүк кылуучулукту жана күчтү жоюп, падышачылыкты Кудай Атага өткөрүп бергенден кийин баарынын акыры келет. Машаякта өзүнүн ар намысынын душманы катары жеңе албаган эч кандай оору, жаман нерселерге байлангандык, жин, жаман адат, жаңылыштык, кемчилик, алсыздык, ачуулануу, маанайы өзгөрмөлүк, текебердик, өзүн өзү аягандык, уруш талаш, кызганыч, бузукулук, ач көздүк, жалкоолук жок. Бул убада биз өзүбүздүн ишенимибиздин жана ыйыктыгыбыздын душмандарына каршы күрөшүүнү чечкенибизде, жалгыз күрөшпөй турганыбызды эстетип, шыктандырып турат. Иса Машаяк азыр ушул кылымда бардык душмандарын өзүнүн бут алдына жыгып жатат. Бардык бийлик, үстөмдүк кылуучулук жана күч жеңилет. Ошондуктан Машаяктын башкаруусу сиздин жашооңуздагы жана бул ааламдагы анын даңкынын душмандарынын эң кичинесинен баштап эң чоңуна чейин жетет. Алардын баары жеңилет.